Ч.Түлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин 7В классы. Класс жетекчиси Карагулова Бегимбү Төлөновна. К.Тыныстановдун 120 жылдыгына арналат. К.Тыныстанов кыргыз элинин туңгуч жазуучусу, туңгуч эл комиссары, кыргыз тилинин грамматикасын негиздеген профессор жана кыргыз маданиятынын, адабиятынын өнүгүшүнө зор таасир эткен мамлекеттик ишмер. К.Тыныстановдун 1901 жылы 10 сентябрда касиеттүү ысык көлдүн Чырпыктын кыштагында туулган. Ата-энеси жөнүндө маалымат жок. Ал 1909–1916 жылдары мусулман жана орус жергиликтүү калк мектебинде окуган. 1916 жылы улуттук көтөрүлүштөн кийинки улуу үркүн маалында Кытайга качып кеткен. Ал жакта кандай жашагандыгы тууралуу так маалымат жок. 3 жылдан кийин кайра өз мекенине кайтып келген. 1919–1924 жылдары Ташкентте Казак-Кыргыз агартуу институтунда таалим алган. 1925 жылы Эркинтоо гезитинин редактору болгон. 1936 жылы кыргыздын ичинен алгачкы болуп профессор наамын алган. К.Тыныстановдун 1937 жылы жазыксыз жерден камакка алынып, 1938 жылы атылган. 1958 жана 1988 жылдары 2 жолу акталган. Бирок Советтер биримдиги кулаганга чейин анын чыгармалары кайра жарыяланган эмес. К.Тыныстановдун эмгектери: 1926 жылы чоңдор үчүн алипе, 1927 жылы латын графикасында эне тилибиз деген окуу китебин жазган. 1934 жылы кыргыз тилинин морфологиясын, 1936 жылы кыргыз тилинин синтаксисин, тил илими боюнча кыргызча терминологияны түзгөн. Келечекте биз дагы ушул улуу инсан кылган иштердин канча бир пайызын аткарууга умтулабыз.